Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда саат 9:00 белгиленген Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Оразалиев Алмаз Кадырмаевичтин брифингин баштоону туура көрдүк. Биз кечирим сурайбыз, бир 15 мүнөт 10 мүнөткө кечиктик. Басма сөз жыйынды Түз абадон ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, Азия ТВ телеканалдарынан, ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ радиолорунан, Кабар улуттук маалымат агенттигинен, ЛТРдин YouTube каналы жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Бүгүн сөз кечеги күнү Бишкек шаарында болгон абал боюнча кыскача маалымат берилет. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг заместителя министра внутренних дел Кыргызской республики, коменданта города Бишкек Оразалиева Алмаза Кадырмаевича в пресс-центре республиканского штаба, которое было запланировано на 9 утра. Мы просим прощения, что мы опоздали на 10 минут. Речь будет идти о деятельности комендатуры и что было вчера в городе Бишкек. Прямой эфир можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, Азия ТВ, на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и Биринчи радио. Алмаз Кадырмаевич, вам слово. Рахмат, урматтуу Чыңгыз мырза, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, бүгүнкү күндө Борбор калабыбыздын жана шаар тургундарынын абалы туруктуу. Бишкек шаарынын аймагында коомдук коопсуздукту сактоо максатында жөө патрулдар чыгарылды. 1 май район боюнча 55 пост, Свердлов район боюнча 80 пост, Ленин район боюнча 88 пост, жана Октябрь район боюнча 80 пост. Бишкек шаарынын коменданттык саатты бузгандыгы үчүн райондук ички иштер башкармалыгына 119 жаран жеткирилген. Анын ичинде 102 эркек, 17 аял. Ошондой эле 119 протокол түзүлгөн. Октябрь район боюнча 17 жаран жеткирилди, 1 аял, 16 эркек. 1 май район боюнча комендант саат учурунда 35 жаран жеткирилип, 35 протокол түзүлгөн. Ленин район боюнча жалпысынан 34 адам жеткирилди. 6 аял, 28 эркек, ошондой эле 34 протокол түзүлдү. Свердлов район боюнча коменданттын саат учурунда саат 07:00 чамасына чейинки убакта 33 жаран жеткирилген, ошондой эле 33 протокол түзүлгөн. Урматтуу жергиликтүү Бишкек шаарынын жашоочулары, комендант саатта көчөгө чыкпаңыздарды суранабыз. Күндөн күнгө өзгөчө абал учурунда 100дөн кем эмес жаран кармалып жатат. Бул жакшы көрсөтүч деп ойлонбойм. Комендант саатта көчөгө чыккан жана дегеле өзгөчө абалдын эрежелерин бузган жарандардын саны 0 түзүш керек. Эң биринчи ирети бул бир гана сиздердин ден соолугуңуздар үчүн, андан тышкары үй бүлөңүздөрдү дагы коронавирус оорусуна дуушар кылышыңар мүмкүн. Биз калктын коопсуздугун, тынччылыгын биринчи орунга коебуз. Бир гана тартип бекем сактоодо жана бергиликте гана бул илдеттен кутулабыз. Уважаемые жители города Бишкек, на сегодняшний день обстановка в городе стабильная. На территории района города Бишкек организованы пешие патрули. По Первомайскому району количество составляет 55, по Свердловскому 80, Ленинский район 88, Октябрьский район 80. Значит, за минувшую ночь, за нарушение комендантского часа задержано 119 человек, из них 102 мужчины, 17 женщин. По Октябрьскому району этот показатель составил 17 граждан, 1 женщина, 16 мужчин. По Первомайскому району 35, значит, составлено 35 протоколов. В Ленинском районе 34, 6 женщин, 28 мужчин. По Свердловскому району 33 граждана было задержано за нарушение комендантского часа. Уважаемые горожане, хотел бы обратиться к вам с настоятельной просьбой.
ежедневно за нарушение комендантского часа задерживается не менее 100 человек. Я считаю, что этот показатель не очень хороший. Мы совместно с вами должны снизить этот показатель до нуля. Почему? Потому что от этого зависит спокойствие, безопасность наших граждан, безопасность всех горожан. В связи с чем я обращаюсь еще раз к горожанам, жителям города Бишкек, не нарушать комендантский час, не нарушать карантинно-санитарные правила. В связи с чем, я еще раз бы хотел сказать, за нарушения вышеуказанные будут применяться меры согласно законодательству. Спасибо. Спасибо, Алмаз Кадырмаевич. Уважаемые радиослушатели, телезрители, мы завершим на этом наш брифинг. В прямом эфире вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алату 24, Пирамида, Ош ТВ, Энтымак ТВ, Азия ТВ, радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минка ЛФМ, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз Өкмөтү социальное правительство Биринчи радио. Спасибо вам.